Эркек кишинин парасаты болбосо дагы аялдыкы сөзсүз түрдө болуш керек да. Мисалы эр катын жолдо кетип атабы, ушул кинолордо, клиптерде баягы романтиканы үмүт кылган жаштарда эркек киши эмне кылыш керек? Дароо мушташ керек. Кокус аялдын телефонуна бирөө незнакомый бирөө чалып калса, дозвон таштап калса, сени өлтүрөм, жок кылам деп разбор кылып, тоого чыгып алып экөө мушташып, бирөөсү чалажан болуп, больницага бирөөсүнүн колу сынып, бирөөсүнүн буту сынып жатыш керек. Анан бул аялы, девушкасы чуркап барып, халатчан аларды караш керек да. Жок, бул романтика жашооң, сен ойлоп жаткан ошо фантазияларың бул кинодо, клипте эле ошондой. Жашоо мындай болбош керек. Мисалы, аял киши менен эркек киши кетип атса, эркекти бирөө түртүп өтүп кетти. Эркек киши урамдап атабы, аял киши дароо колдон кармаш керек. Коюң, атасы коюң. Билем, азыр бирдеке кылып коесуз муну, жерге киргизип коесуз. Бирок азыр ордо эмес. Сабыр кылың дешти билиш керек да. Жок, колдон, давай, уруңуз деп турбаш керек. Эркек киши да парасаттуу. Кээде эркек кишинин парасаты кичине азыраак болсо, аял киши парасаттуу болуш керек да. Буга жөнөкөй эле мисал үчүн 5 жашар бала келип туруп, 10 жашар бала келип туруп сиздерге бетиңизге бир уруп кетсе, сиз эмне кыласыз аны? Дароо бетиге бир урасызбы? Өчүмдү алышым керек деп? Же бирдеке кыласызбы? Жанакы наказание кыласызбы? Жок. Аны билип турасыз, көрүп турасыз, ал жаш бала. Ага теңелбейсиз. Күчтүү адамдар, күчтүү рейтингде турган адамдар. Бул байлык маселе, илим билим маселесинде бардыгында. Күчтүү адамдар жөнөкөй болот. Чыныгы күчтүү спортсмен жөнөкөй болот. Чындыгында жөнөкөй болот. Ал күчтүү спортсмен кетип атат, кышында курткада фигурасы көрүнбөйт да кышында. Курткачан кетип атат, бирөө келип тийсе, унчукпайт. Макул сизики тура деп коет. Неге? Азыр эмне болушун билет да ал. Кокус урушуп кетсе, ал өзүнө эле кыйын болот. Соттошуп, милиция болуп жүрүшкө туура келет. Себеби аны бир нерсе кылып коет да чындыгында. Акыретке да узатып коюшу мүмкүн. Ошондон чочуп ал жөнөкөй болот. Не болушун билет. Айтайын дегеним, адам канчалык деңгээли, билими, илими көтөрүлгөнү сайын, мелочь, жөнөкөй, баягы көчөдөгү системаны түшүнүп калат да. Баягы илимдүү менен илимсиз урушуп кетсе, илимдүү күнөөлүү дейт да. Илим болуп туруп эмнеге ал менен талашат деген тема бар. Ошол сыяктуу эле канчалык даражаңыз бийиктегени сайын жөнөкөй болушуңуз керек. Ал байлык, бийлик, күч, билим бардык жаатта тиешелүү маселелерден жөнөкөй болуңуз. Жөнөкөй болгон учурда утасыз. Сен кимсиң? Официантка башкача мамиле, анан өзүңдөн жогорураак бирөө келсе ага башка мамиле. Жок, бардыгына бирдей болгон адамдар чындап стабильно любой время бардык тараптан жеңген адамдар болуп эсептелет. Ошондуктан ким болушду тандаңыз.